Тайтору деген ошол биринчи орунга чыгыш керек да. Ага чейин мына Темиркандын Ак Тулпары дегени болот. Жана башка укмушта 360 ат чабылат да. Эмне үчүн 360 ат? Көрдүңөрбү? 360 ат. 360 күн бар. Bir жылда 365 да. 5-өө башкача анан 360 градустан тоголоктон турат. Адам жер шарычы 360тан турат. Мына вот ушуларды 360 ат менен берет да манастачы. Анан ошонун баары анан ар бирде өзүнүн багыты, ар бирде өзүнүн иши, жумушу бар да. Вот ар бир аттардынчы. Анан ошентип жарышат ошолор. Анан жарышканда Ак Тулпар кайра келип жетпей калат, диери баягы манаста куш чечмелеп айтат да. Анан акыры бар анан кийин Тайтору утуп чыгат да. Себеби муну Каныкей төлгө кылып чыкканда. Эми Тайтору болгондо эми торунун кара күрөңдө, кызыл күрөңдө. Демек кандын да курамы ошондой өңүшү ошондой. Демек Каныкей азыркы цивилизациянын жашоо турмушу ошо биринчи орунга чыгыш керек болчу да. Мына ушуну Тайтору аркылуу көрсөтөт да манастач. Мына ошондой болуп көрсөтөт. Себеби Ак Тулпар чабылган бир убакта ак иштер болуп өттү да, ал артта калды деген нерсе да. Мына ошентип Тайтору ушундай болуп келет. Вот. Анан кийин төштүк бар, чал куйрук бар, төштүк боюнча жердин алдына келет. Азыр азыр көп илимпоздор, кээ бирки жанагы конспирология илимдери да азыр жердин ортосу мындай оюк экен, ошол жакта нерселер бар экен деп азыр уже илимде айтып келатышат. Муну эр төштүк менен эч эле манаста айтып койгон. А эрге ким алып барат? Алга чал куйрук дейт. Ат кайрада көрдүм. Кылган ишти ушу ат менен берет да, чал куйрук. Чалгындап келет да, чал куйрук. Куйрук деген куй урук дейт. Ошол жакта да уруктар бар. Мына ошолор кандай болду экен? Ал жерге ким алып келет? Жез кемпир. Туурабы? Жез кемпир кантип келет? Ал өпкө болуп келет. Туурабы? Судан агып далдаңдап өпкөнү сайса, анан жез кемпир болуп түшө калып, анан элеманды жана өгөөсүн алып, өгөө деген бул адамды курчутуп, бир абалдан экинчи абалга курчутуп жеткириш керек болот да. Ансыз эртөштүк жетилбейт, ансыз болбойт деп анан кийин өгөөнү алып кирип кеткенден кийин анан алып келбесем болбойт, анан эртөштүк анан кийин тиги чал куйрук менен, чал куйрукту кенже жанагы аялы. Ой, мен атамдын чал куйругун сурап албасам болбойт, сен тияктан мындай разведчик мындай билген киши керек да, ошондой доор, ошону билген. Антпесең сен тияктан келе албай каласың деп анан атасынан сурап берет. Чал куйрук жана чал куйрук кишидей сүйлөгөн ат болот. Аны ошентип аяк кирип анан жанагы куюн мамыттар менен тиги жел мамыт, куюн мамыт, жертиң шар мамыт деп анан мамыт деген бүт материальный күчтөр да жердин алдындагылар. Ошолор менен баардыгын ошолордун өнөрүн билип, анан чыгайын десе чыга албайт, кантип чыгат дегенде анан алып кара куш пайда болот да. Алып кара куш деген могу биздин эле муну алып кара куш мындай. Ошондо адамдардын бул жерде кантип түзүлгөнүн айтат да, мына мисалы үчүн ошондо алып кара куш мына куйрук деп, могу куйруктан жаралган адам ошонун маяктан жүлүм менен көтөрүлүп отуруп, анан акыры алып кара куш алып чыгып анан мээге алып барат, ошону кошуш керек да. Анан ошо жаңыдан кошулганда ошону тештүк жердин үстүнө чыкса, биякта жолой баарын жайлап жолой жүрөт дейт. Баарын бийлеп тиги анан кийин манас кыйкырып, мынау жолойду жеңген киши барбы? Тиги төштүк сен чык десе, анан кийин айтышат, бул жер алдынан жаңы эле чыкты, жетти элек. Кой болбойт, муну жолой жайлап коет муну. Деп анан ким кылабыз? Иши чыкпай анан, манас өзүм чыгамы дегенде анан кошойду анан. Кошой 60га 90га чыкса дагы мына ушул кошумча ой да, бул кошумча ойду. А жана жолой ойду, мындай ар кайсы тарап бириндеп жүргөн ойду кошумча ой менен күрөшө кетет. Күрөшө кетет, күрөшүп атып уктап калат. Кошой уктап калат. Биз азыр уктап атпайбызбы жана эми болгон. Анан манас келип туруп анан кийин муну камчы менен жамаштап бир чапканда анан көзүнөн от чыгылат, ушу ойгонот да, анан кийин айландырып кетип жолойду чабат анан. Мына азыр кыргызды бизге чапкан киши жок болуп атат да. Мына ушундай бир илим, ушундай өтө күчтүү немеси бар да мында. Ошентип анан кошой жолойду көтөрүп чап, анан ага ким? Жана Каныкей кандагай шымды тийип көрдүңүзбү? Демек энелердин ролунун өтө чоңдугу да, ошондой кылып кошумча ойду түрткү берип, жанагы аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, канжаштын аялдардын ошондой жардамы менен, анан кийин мондай ушундай даярдоосу менен ошентип ааламдагы тескери ойлордун баарын жоюп, анан керемет жашоого алып келүүчү кайра эле ошо Каныкей деп аталган кыргыздын аялдары болот да.
Мына муну айта берсе дагы көп. Мен ушул жерден эле токтойм. Мындан кийин дагы сериялар кетсин. Жетеби ушул ягы? Көп мындай нерсе, ушинтип кетебиз. Ошо жолой деген ошол, анан бакай дегенибиз бар, бакай. Бакай деген эмне? Бакай деген ошо кошумча ойлор кетти. Жолой, жолбун ойлор, чачкын ойлор кетти. Экөөнү бириктирүүчү кайла Манас этип өзү бириктирүүчү күч. Бирок ошону сактап, ой кылып, казына кылып кармаган бул бакай. Бак ой дейт. Ойду бакчу да. Бул аксакалдар, кыргыздын аксакалдары. Ошол касиетибиз жоголду азыр. Азыр аксакалдар жолой болуп калды бартын. Ар кайсын сүйлөйт турап, бирдеме кыла албайт. Кош ойлор негизинен жок. Мына ошо, мисалы үчүн, ошо жана Жапаркул экөөбүз дагы биз ушуларды көп сүйлөшөбүз. Жапаркулду мен сен бакайсың деп коет, ал мени сен кошойсуң деп коет да. Вот экөө сүйлөшкөн ушинтип кээде сүйлөшөбүз да. Анан эми ушул нерсени жана Жапаркул аягында туура айтты. Биз азыр ушул нерсени элге жеткиликтүү кылып, мынакей жөнөкөй кылып алып келгенде, мына биздин акыл парасатыбыз, мына акыл дараметибиз ордуна келе баштайт. Анан ушулар башка тилге которулуп айтылганда, алардын жана философтору, алардын айтылган нерселери алардын китептеги жана теория боюнча калат дагы. Биз көрсө бул сүйлөмөк турсун, ойломок турсун, ошентип дагы жашай турганыбыз далил болот дагы. Ошо менен кыргыздын жана улуулугу, үлгүсү ошентип далилденет.